коомдо, кайсы бир элде адамдардын арасында уяттуулук жоголуп, уятсыздык тараса, ошол эл бат эле жоголуп кетет. Мисалы Самуд коому кандай болчок болду. Бардык коомдор Куранда айтылган. Биринчи жок болушунун чоң бир себеби бул уятсыздыктын жайылганынан болгон. Качан ошол коомдун, ошол элдин башчылары уятка чакырып турса, уяттуулукка чакырып турса, жана уятсыздыкты жок кылып турса, ошол эл, ошол жер өсүп өнө берет. Эгерде ал нерсе ачыктан ачык болуп, бирок аны тыйган эч ким жок болуп калса, анда ошол элдин келечеги жок. Куйругу үзүлгөн кескелдириктей. Некен куйругу үзүлгөн жылаандай да. Дегеним субханалла, эгер кандай эле бир махлук бир жери жок болгон, буту жок болсун, колу жок болсун, же болбосо кулагы жок боло турган болсо, адамдарга жат, жаман көрүнгөндөй эле уятсыздык, уяты жок адам, уяты жок эл бүттү экен. Ал мындай айтканда эртеңки күндө жагымсыз болуп жок болот экен. Абийирдин сакталышы бул уятка байланыштуу. Кыргызча сөз бар. Абийир, намыс деген турабы? Демек, мындай кээ бир сөз бар да, кээ бир сөз мисалы карагыла. Энеси жамандын баардык балдары жаман. Атасы жамандын бир баласы жаман дейт. Эмне себептен мындай айтылган? Анткен себеп ошол аялда, ошол энеде уят бар болгон болсо, демек ошонун балдары сакталуу экен. Эгер энеде уят келип турган болсо, баарына ошо кадимге тарайт экен. Кээ бирде ойлошу мүмкүн да, бул аял деле депчи. Жок, бул нерседе мындай тетиги түпкүсүн айтып атат экен. Түпкүсү кандай экен? Тетиги жаратылышында уятсыздык боло турган болсо, уятсыздык жок боло турган, уяттуулук жок боло турган болсо, ошол элдин башаты бузулдагы бүт баары бузул деген сөз экен. Шытасызбы? Эмне үчүн атаны айтып атат? Анткен себеп субханалла, ошол сиз менен биздин башатыбыз ата болгондон ошол башында жок болсо, бар боло турган болсо, же жок боло турган болсо дагы деген бирөө дейт. Эмне үчүн? Анткен себеп оңолуп кетүүгө да жол бар экен. Шытасызбы? Машалла. Андан кийинкиси уяттуулукту эки бөлөт экен. Биринчиси бул Алланын акысына болгон уяттуулук экен. Алланын акысына дегенибиз кандай экен? Алла Таала эмнени күнөө кылган болсо, ошол нерсени жагымсыз көрүп биз уялышыбыз керек экен кылгандан. Аллах аракты арам кылдыбы? Аллах арамды арак кылды. Аракты арам кылды деген сөз. Чочконун этин арам кылды. Зынаны арам кылды. Демек, ушуну ачыктан ачык кылуу, ошону жашыруун кылуу дагы эмне болду? Бул арам да турабы? Демек, сен эгерде бир зынага чакырса, уятсыздыкка чакырса, ошол нерсе жок, мен Аллах көрүп турат деп, Алладан уялып кылбай кое турган болсоң, анда сен Алланын акысын бердиң. Кантип бердиң? Баш ийип бердиң. Алла, сен арам кылдың, мен муну кылбайм деп. Белгилүү бир узун бир хадис бар, ошондо 3 түрлүү адам жөнүндө айтат. 3 түрлүү адам жөнүндө айтат. Ошонун бирөөсү ушул. Алар таш басылып калды. Кандай басылып? Үңкүрдүн оозун таш басып калды дагы, алар жерден чыга албай калышты. Алардын арасынан бирөө туруп айтып аткан. Келе дейт. Биз ушундай бир амалдарыбызды айталы, чын Аллах үчүн кылган. Алла бизди куткарар деп экөө, бирөөсү өзүнүн ата-энесин сыйлагандыгын, бирөөсү бир жумуш иштеген адамдын акысын толугу менен бергенин айтат. Таш улам жылат. Анан үчүнчүсүндө баягы адам бирөөсү айтат экен. Менин жаш кези менен жакшы көргөн бир тууганымдын, мындай жакын саналаш болгон бирөөнүн кызы бар эле дейт. Ал сулуу эле дейт, кымча бел, көзү топтомолок, түрүшүмдүү экен, бак экен да. Эми ушунча жакшы көрүп калдым, сүйөт элем дейт. Бирок тагдыр ушундай экен, ал башка турмушка чыкты, мен башканы алдым. Менин колумда бар болуп калды, анын күйөөсүндө жок болуп калды, бирок эртерээк өлүп калды. Анан бир күнү ушундай акыбалга жеттик, каатчылык болду. Каатчылык болгон мезгилде ал келин мага өзү келип калды. Эй баландай, мага жардам бер дегенде, мен өзүмдүн бузуку оюмду аткаруу үчүн ага, эгерде сен мен айтканды кыла турган болсоң, мен сага акча берем дедим.
Allahu ekber. Баягы аял унчукпастан кайрылды. Анан бир мезгил такылдатып кайра келип, мен макулмун деди. Мен ага 126 акча даярдадым дейт да. Караса, акча даярдадым. 120 да бермеди что. Анан баягыны дейт, өзүмдүн ишимди аткарарга келген мезгилде ал аял бетиме карап туруп, "Эй, Кудайдын кулу, Кудайдан уялбайсыңбы?" дегенде, мен үстүнөн шарт турдум дагы үйдөн чыгып кет дедим. Мен акчаңды эч эме жок, мен жардам кет. Алла, эгерде мен ушул нерсени, ушул амалды сенден уялганман, сенден коркконум үчүн бир сен үчүн кылган болсом, бизди кечир. Бизди куткар дегенде таш жыгылып, баягы үңкүрдөн баягыдан чыгып кетет экен. Демек, уяттуулук дагы бул ибадат. Эгерде сенде уяттуулук болсо, кой шерк кылмай кой, Кудай көрүп турат. Буну туура эл эмне дейт деп жашаган туура эмес деп айтабыз, туурабы? Негизи бир формула бар да, бир формула бар. Кандай формула? Мисалы, бир адам, бир жигит, анан бир кыз. Мына араңарда сиздер деле, биз деле эркек жана аял деп коеюн. Бир нерсени уят катары көргөн болсок, ошол нерсени башка адамдар көрүшүдө уят болсо, сен ошону эл эмне дейт кой деп кылбай койсоң, эл алдында уят дейми? Эл көрүп атпайбы деп Кудайды айткан жоксуң. Демек, машалла, сен ошо уяттуулуктун мөмөсү, көчөтү бар деген сөз ал. Сен биринчи адамдан, Кудай жараткан адамдан көзүң көрүп тургандан уялбасаң, ушулар эмне дейт, ай, шерменде болбоймунбу деген ой болбосо, сен Кудайдан кантип уяласың, туурабы? Демек, простой формула ушул экен да. Сен тегерек четиңдеги адамдардын сен жөнүндө ою туура эмес болуп калышын, ушул акмакчылык экенин билсең, токтотуп кое турган болсоң, сен Кудайдан корккон, Кудайдан уялган адам катарындасың деген сөз бул. Шудасыңарбы? Кээ бир адамдар намаз окугандан, мечитке келгенден, Алла жолуна чыккандан, Куран окугандан, зикир чалгандан рахат ала албайт. Жүрөгү эмнеdir монда бир как будто момда эме боло берет. Жүрөгү толбогондой болупчу. Чото мен 200 болуп атат окшоймун деп эле ушундай бир шайтан фикирлер, ойлор келе берет да. Анан кээ бирлер сурайт да, бу кандай болот? Мен ушу рахат ала албай атпаймынбы ибадаттан дегенде, анан кээ бир чоң аалымдар айткан экен. Эгерде бир адам бир талаага суу апарам десе, бир көчөткө суу апарам десе, ал суунун башынан баштап арык казып отуруп, баягы көчөтүн алып келет да, туурабы? Ошондой эле сенин ибадатыңдын рахаты келиш үчүн, сен ибадаттын даамын сезиш үчүн тетиги жерден бери арык чаап келишиң керек экен. Ошол арыкты чаба турган куралдар болуш керек экен. Бул уяттуулук, карасаң, кечиримдүүлүк, мээримдүүлүк, берешендик, март болуу, бул ошол кетмен экен. Ошол менен чапкыла дейт арыкты. Анан көчөткө суу келет. Сен жүрөгүңө ошол ыймандын нуру кирип, эмне болот экен? Сен намазга Аллаху акбар деп жүрөгүң болт деп, алдыңда тозок тургандай. Алдыңда тозок. Карасаң, ушул тургандай намаз окуп баштайт экен көрсөң. Ибадат кылсаң, намаз окусаң, бирок уятсыздык кылган болсоң, уялбасаң, сөгүнүп коюштан эң жөнөкөй. Сөгүнүп коюштан, эми шариятыбызда сөгүнүүнү жактырбайт. Ошол каны керек болсо, сөгүнүү кээ бир шайтандарды рахат алдырат. Шариятыбыз субханалла мындай бир эң кичинекей адат, эми эркекчиликте деп коебуз го. Биз алса, мен көп көрөм, жолдо кетип баратсаң, карасаң, тура калып столбадан түйүнө, же болсоң жолдун четте туруп эле заарашып аткан эркектерди көрөм да. Бул мындай айтканда, эми что естественно, то не безобразно деген сөздү буга колдонбойт уже. Не болду? Сен мусулман экениңди, сен бир ыймандуу экениңди унутпашың керек дагы. Жолго кетип бараткан мезгилде колдон келишинче адамдардан жашырып заарабышата турган болсоң, жакшыраак. Бирок жанакынтип туруп алуу бул уятсыздык. Ошол эле мезгилде мисалы көп адамдарды көрөсүң. Азыркы мезде мындай удобный да сезилет көп адамдаргачы.
мындай жолдун боюнда арак ичип тургандарын көрөсүң. Эмнеси Куда узатып атат, дагы бир нерсе кылып атат. Мындай биздин көз алдыбызга бул оңой эле нерсе көрүнүп калган. Бирок бул уятсыздыкты, Алланын арам кылган нерсесин уялбастан элге жайылтуу деген сөз болуп эсептелет. Көрдүкпү шариат? Кудайдын акысы ушул. Кудайдын акысы бул уялуу. Эгерде кимде ушул болбосо, анда наузубилла, Кудайым өзү сактасын. Анда ал адамдын маселесин эч ким чечип бере албайт. Кээ бирде адамдар келет анан устаз, ушу атам эмне кылам, апам эмне кылам дейт да. Арак ичет. Ушундай уятсыздык кылышат. Кээ бирде көчөдө ушинтип калат. Дегенде мындай сүйлөшүп көрөйүнчү деп ошол адам менен сүйлөшсөң, кээ бир адамдар уятты такыр унутуп жутуп койгон адамдар болот. Жок. Анан ошо менен мындай сүйлөшөсүң да, таксыр, эже, сиз бул дүйнөдө эң барктанганыңыз балаңызбы, кызыңызбы? Ооба дейт. Ушул балаңыз менен кызыңыздын бактылуу болушун каалайсызбы? Ооба. Анда бир ушул сиздин балаңыз сиздин арак ичип турганыңызды, сиздин ушундай уятсыз болуп турганыңызды көргөндө уялып элге бетин карай албай калыптыр. Десең, ушуну бизде мындай бир нерсе бар да, мындай ойготуш керек да. Жана зажигалканы басып бересиң го, болсо күйбөйт го. Анан бир мезгилде чырт деп күйүп кетет го. Бизде ушундай нерсе бар да, искирка бар да. Аны ушуну айтканда кээ бирлер болду дейт да. Бүгүндөн баштап арам иш кылбайм деп ушуну токтотуп койгондор бар. Бирок кээ бирлер бар, такыр моюнга албайт да. Эмнеси кичинекей өзүнүн нафсиси үчүн башка бирөөнүн мындай өлүп кетсин, баласыбы, кызыбы арак болсо болду. Карасаң? Демек, машалла, жамаат ушу уяттуулукка көңүл бургула. Бөтөнчө өзүңөрдүн, аялыңардын, кызыңардын уяттуулугуна көңүл бургула. Эмне үчүн көңүл буруш керек? Анткени бул дүйнөдө уятсыздык адамдын бетин ачкандай эле кыямат күнү тозокту көздө эшик ачат. Уялуу зарыл. Бирок кандай уялыш керек? Элдин көзүнө астагфирулла деп коюп баягы эл жокто сонун экен деп болбойт. Алла Таала көрүп турат деген сезим элдин арасында дагы, аны өзүң жалгыз калганда болуш керек. Мына ошол мезгилде сен туура жол тандаган болосуң. Анан ошол бир күнү мындай жөн эле ушул туура эмес го деп туруп эле кылбай коюп, керек болсо кээ бир адамдардын андай эми мындай айта турган нерсе ушул, жана эл алдында каткырып күлүп турушу. Же болбосо субханалла мондай какырып чикириниши. Адамдар өтө турган жака. Дагы бир нерсени айтып берейинби силерге? Мен кээ бир сөздөрдү аалымдар жазган китептерге мындай маани бербейт, окуп кете албаган адаммын да. Аны ойлой берчимин. Эмне себептен 30 жакырчылыктын эшиги бар деп айтышканда 30 бир амал бар экен, ошол адамды кедей кылат экен. Дегенде эң эле жөнөкөй эле нерселерди мен таң кала берчимин. Бул эмнеге мындай болот экен депчи. Анан чоң устаздарымдан отурсак ошол нерсе түбүгү бар тиякта шариаттын чоң аят хадистер келет экен. Эң эле жөнөкөй мынакей бактын адамдар эс ала турган бактын түйүнү барып заара ушатуу. Жолдун боюна заара ушатуу. Кошунаңдын үйүн жакын болсо, ошол жерге пиязды салып жагуу. Карасаң мындай. Эми адамдар өтө турган жака мусор төгүү. Адамдар төрттүндай перекресток бар го, ошол жака мусор төгүү. Көрсө, бул жерде бир чоң нерсе бар экен. Ошол уятсыздык кетип калган адамда жашоосунда рахат болбойт экен. Көрсө, жашоодо рахат болбогон адамдын ал бай болгон деле баары бир экен. Ал кедей экен. Көрдүкпү? Бир адам келди, эс алайын деди, саңыркып, сасып турат.
Бул жерге кайсы акмак кылган деген сөз чыгабы? Ким сен момундун бат дуасын, тескери дуасын алып калдың деген сөз. Ошол себептен машалла дагы бир нерсе катуу сөз бар экен. Мен таң калып калам да кээ бирдечи. Ким жолдо заара ушатып атканын көрсөңөр дейт. Кичикпи, улукпу? Ошол никесиз төрөлгөн деп белгиле деген экен. Жаман бекен? Ойлонуп кеттиңер, ар бир жерге кылабыз да. Буну айтып аткан себебим эмне үчүн айтып атам? Бул жерде айткан нерсеси ошонун ата-энеси акмак болчу деген сөз да бул. Ата-энеси жахил болчу, күнөөкөр болчу, ошону баласына нормаль адеп үйрөтө алган жок деген сөз бул. Никеси бул арам экенин ойлоп кетпегиле. Болгон нерсеси ошол ата-энеси адеби жок, баласына нормаль эч нерсе үйрөткөн эмес деген сөз экен бул. Түшүнөсүңөрбү кандай нерсе? Никесиз деген сөздү кошуп койгон. Эмне үчүн? Анткени себеп субханалла үйүнөн тарбия алган эмес деген сөз бул. Тарбиясы жок, надан деген сөз. Аракет кылабызбы иншалла? Иншалла. Жүрөктөрдү уяттуулукка, Амин. Алла Таалам баарыбызга иман хидаят берсин, уят берсин, хидаят берсин, туура жолдон адаштырбасын, кыяматта жүз жаркырсын. Амин. Алла разы болсун.